Кутмандуу мекендештер, Альфа банкта дагы бир ийгиликтүү сделкабызды аяктадык. KG недвижимость дагы бир бактылуу кардардын сделкасын өткөрүп берди. Кардарыбыз жөнүндө айтсам, толгон эже бизге агентствого турак жай алуу жөнүндө кайрылган. Процесс кичине убакыт керек болуп калды. Кардарыбыздын өзүнүн оозунан дагы угалы, эмне кандай процесстерден өттүк. Толгон эже, сизди биринчи куттуктайм. Аягына чейин биз менен болду, бизге ишенди. Себеби баягы кичине жумуш болбой калса, ойлогондо баягы чыдабаган клиенттер да, кардарлар дагы бар. Толгон эженин прям сабырдуу, түшүнүктүү болду, баардыгына ишенип турду демекчимин. Толгон эже кандай сезимдер болуп жатат? Өтө кубанычтамын. Даже ыйлам келип кетти, сүйүнгөндөнчү бул кубанычтын эмес да ие. Мен дагы именно ошо кызыбыз Зульфияны рекомендация кылып Роза досум айтты, себеби ага дагы квартира алып беришкен. Обязательно первоначальный взносты дайындап эле алып туруп эле алып берем деген бул оңой нерсе эмес. Банктарда ар кандай условиясы болот. Биз баштаганыбызда биз ишенип келгенбиз. Мен чындыгында чын көңүлдөн, чын жүрөктөн бул да болсо Аллахтын буйругу менен ушуларга атыш кылды да. Биринчи Сбербанк предварительно одобрено деди, бирок Сбербанк бир аз эмеси условиясы кыйыныраак болду дагы, кийин кайра иши бүтпөй калды. Росбанк, Сбербанк дегенде эле Зульфияга айткам, Альфа-банк мени жакшы көрөт, Альфа-банкта счетум бар, ипум бар. Давай Альфа-банк десем, Росбанкка азыраак, анан кийин Сбербанк мындай деп калды. Буйрук Альфа-банкка болуп калыптыр да. Мына квартира да өтө кымбат болгон жок. Вторичка эле алдык, бирок потому что биз аз бар эле семьябыз менен жашай турганга. Ошо биринчиден Аллахка шүгүрлөр, чоң рахмат. Канчалык мактоо болсо аздык кылат да Аллахыма. Бул дагы Аллахтын буйругунан болгон иш. Андан кийин ушул компанияга недвижимость, да, недвижимостька директору Самара менен да байланышып турдук, жолугуштук. Ишеничибиз эч качан кеткен жок. 3 ай, 4 ай болду. 4-нчи ай. Бул Альфа одобрение болгонуна көп болсо 15 күн болду. Элти ортодо мен 10 күн кетип калдым Кыргызстанга срочно иштер менен. Тез аранын ичинде колго тийди үй. Кудай буйруса баарын бүт баары бүттү. 2 комната үй, кымбат эмес. Басында айтып койгум, себеби баягы биринчи үй издеп баштаганда сиздер биринчи Москвадан карагансыздар, чындыгында. Бирок аягында келип областка эмне үчүн токтодуңуздар? Биринчи караганыбызда прям Москва болгондо деле ошол котельники, четирак, себеби баасы бизди көбүрөөк кызыктырат да. Эме 9 миллион, 10 миллион ипотека болгондон кийин кымбатыраак болуп кеткен, эсептегенде өтө көп болуп кеткен. Люберсе, Московская область, бирок метрого жакын 7 минут метро Лухмановага 6 миллион 800 миң. Первоначальный бергенде сырткары 5 миллион 250 миң калды. Ал деген вообще жакшы сумма. Сиздин созовщик болгон эжеге, Зулкумар эжеге да рахмат айтабыз. Биздин тоже аягына чейин болду. Себеби баягы одобрение бергенде дагы банк эде шарт коюп коет да. Биз баягы аягына чейин чыгарганга аракет кылган үчүн досубуз болот да. Досу мынтип созовщик болду. Бул эч кандай коркунучу жок. Эженин атына үй оформление болду, ипотекадагы эжеге оформление болду. Ошол көптөгөн мекендештерге эмне деп сунуштайт элеңиз? Үй алган керекпи негизи? Албетте үй алган керек. Мен мисалы үчүн 3 комната квартира үчүн ай сайын 55 миң төлөп келет да. 2 комната 40 миң, 35 миң. Мына ошол акчаны Италияга төлөйбүз. Үстүнө бир аз эле коссок, ошол 10-15 жылдын ичинде өзүбүздүн собственный квартирасы болуп калат. Тем более регистрация коесуң, прописка коесуң. Чык деген эч ким жок. Качан келип хозяйка келип ушат экен, качан келип хозяйка бери бузулуп калды дейт экен, кымындай нерсеси деп переживать этип ушунча жыл жүрдүк. Ушул оюбуз, акылыбыз мурдай болсо, мурда эле алып калып, бул буйрук. Кудайдан качан сааты чыкканда. Болот ошол мекендештер Толгон эженин үй бүлөсүн дагы куттуктайм. Катышып берген эжеге дагы рахмат. Фарзат эжемен да баштадык элек, бирок ушундай кем буйрук үй алган мекендештердин күн сайын баарыбыздар чыкырабыз, аракетиңиздерди кылыңыздар.
Biraz болса да первоначальный взнос обязательно жинаңыздар и үй барыңызға насип қылсын. Алла сіздерге барған насип.